Söz баяндамачы Айбек Тураталиевичке берилет. Рахмат, Нурлан Бекасамович, саңғастар, урматтуу депутаттар. Дене тарбия жана спорт жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбооруна. Сиздердин карооңуздарга Дене тарбия жана спорт жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын долбоорун сунуштап жатам. Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорунун демилгелөөнүн негизги максаты эл аралык спорт коомчулугунда Кыргыз Республикасынын кадыр баркын бекемдеген жогорку спорттук жетишкендиктерге дем берүү болуп саналат. Көз карандысыз команда катары Кыргызстан спортчулары Олимпиадада жалпысынан 7 олимпиадалык медаль жеңип алышты. Алардын 3-өө күмүш, 4-өө коло медаль. Министрлер кабинети Токиодо өткөн жайкы олимпиада оюндарына Кыргызстан курамасынын спортчулары үчүн байге фондун түзгөн. Спортчуларга жеңиш үчүн 6 медаль үчүн 10 миллион сом, күмүш медаль үчүн 7 миллион сом, коло медаль үчүн 5 миллион сом төлөмдөр аныкталган. Башкы машыктыруучуга төлөө спортсмендин акчалай сый акысынын 30% өлчөмүндө, улук жана жеке машыктыруучуларга 25%, биринчи машыктыруучуга 10% өлчөмүндө аныкталган. Медициналык кызматкерлерге, Олимпиада оюндарынын чемпиондору жана байге ээлери үчүн жалпы байге фондунан 10% өлчөмүндө сыйлык төлөнөт. Ошону менен бирге белгилей кетүүчү нерсе, Кыргызстандын курама командасынын спортчулары үчүн байге фонду бийликтин аткаруу органынын токтомдору менен спорттук оюндар башталган этапка гана аныкталат. Анын жыйынтыгында дене тарбия жана спортту өнүктүрүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган спорттук оюндар башталган этапта ар бир жолу республикалык бюджеттин каражаттарынын эсебинен олимпиадалык, параолимпиадалык жана Азия оюндарына, дүйнөлүк Азия чемпионаттарына катышуунун натыйжалары боюнча чемпиондорго жана байге ээлерине, алардын машыктыруучуларына жана дарыгерлерине төлөнүчү акчалай сый акыларды төлөөнү макулдашат. Байге фондун төлөө боюнча мыйзамдын кепилдиктеринин жоктугун эске алуу менен мыйзам долбоорунун демилгелечилери тарабынан Кыргызстандын курама командасынын спортчулары катары байге финансы каражаттарын ала турган адамдардын, ошондой эле алардын машыктыруучуларына башкы машыктыруучу, улук машыктыруучу, жеке машыктыруучу, биринчи машыктыруучу жана дарыгерлерге конкреттүү тизмегин аныктоо сунушталат. Өз кезинде Кыргыз Республикасы Министрлер кабинетинин корутундусуна ылайык башкы машыктыруучу жана улук машыктыруучу аныктамаларынын редакциясын өзгөртүү сунушталган. Дене тарбия жана спорт жаатында жогорку спорттук натыйжаларга жетишкендиги үчүн бир жолку акчалай сыйлыктар түрүндөгү мамлекеттик төлөмдөрдүн өлчөмдөрү Кыргыз Республикасы Министрлер кабинетинин чечимдери менен аныкталат деп сунушталууда. Бул сын пикирлер экинчи окууда эске алынат. Мыйзам долбоорун кабыл алуу социалдык, экономикалык, укуктук, укук коргоочулук, гендердик, экологиялык, коррупциялык терс кесепеттерге алып келбейт. Мыйзам долбоору коомдук талкуунун жыйынтыктары боюнча сунуштар менен пикирлер келип түшкөн жок. Аталган мыйзам долбоору Кыргыз Республикасы Министрлер кабинети тарабынан колдоо таап жактырылган. Корутундусу бар. Сиздерге таратып берилген, урматтуу депутаттар. Кезек менен ошондой эле кийинки характердин редакциясынын калтырууну тактап айтканда, эл аралык спорт коомчулугунда Кыргыз Республикасынын кадыр баркын бекемдеген жогорку спорттук жетишкендиктерге дем берүү максатында бир жолку акчалай сыйлыктарды төлөө өлчөмү спортчулар олимпиадалык, параолимпиадалык жана Азия оюндарында дүйнөнүн Азиянын чемпионаттарына катыша баштаганга чейин 1 жыл мурда Кыргыз Республикасы Министрлер кабинети тарабынан аныкталат деген норманы кабыл алууну кошумча сунуштайбыз. Урматтуу депутаттар, сунушталган мыйзам долбоорун колдоп берүүңүздөрү sunanам. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Дене тарбия жана спорт жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу мыйзам долбоору биринчи окууга киргизилет. Демилгечилер депутаттар Сыдыгалиев, Самыйкожо, Атазов, Жакышев, Экрамов, Бакасов, Азгалиев, Жамгырчиев, Омурзаков, Мураталиев, Ормонов, Исмаилов, Култаева, Козуев, Шабазов, Атажанов, Алтынбеков, Алимжанов, Масабиров, Түмөнбаев, Райымбачаева, Исатбек Кызаида, Маткеримов, Жусупов. Социалдык саясат боюнча комитет, бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитет караган. Баяндамачы депутат Маткеримов Айбек Тураталиевич, мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири, чакырылгандар Шабданбаев Канат Кеңешевич, Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары, дене тарбия жана спорт департаментинин директору. Суйналиев Рустан Мырзабекович, финансы министринин биринчи орун басары. Кыдыргычев Исламбек Намузбекович,
Финансы министрлигине караштуу мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары. Бекешев Дастан Далабаевичке берилет. Мен бул мыйзам долбоорду сөзсүз колдойм. Ошол эле кезде Канат Кенеш сизге кайрылам дедим да, пара спортко көңүл жакшы бурулбай жатат да. Мына мисалы пара лыжы деген, таптакыр бизде пара лыжниктер жок да. Мен бүгүн бир жаңылыкты окуп калдым. Мына комшу өлкөдө, Казакстанда, бир пара лыжник чемпион мира болду. Бизде дагы ушундай жарандар спортко машыгабыз деп аз эмес. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар. Бирок желекке каршы тренер жок, шарты жок, инфраструктура жок. Керек болсо даже өзүм акчаны төлөйм дегендер, жекеменчик спорт ушундай залга же бассейнге баратканда, сен майыпсың, сен демете албайсың деп албайт экен. Ошон үчүн мен да бул мыйзамга сунуштарды берейм экинчи окууда. Биринчи окууда колдойм, бирок сизден сураныч, ошол пара спортко көңүлдү бурсак. Мына бизде пара олимпиададан бирөөсү азыр чемпион болбодубу? Пара триатлонист. Турабы? Тура. Ошол боюнча кандай дейсиз? Ошол пара лыжы, башка спорт жакка көңүлдү бурасыңарбы? Себеби эми чындыгында көп мындай айтабыз, күрөш боюнча башка. Бул туура эле, мен колдойм аны сөзсүз. Бирок бир эмени унутуп калып атабыз да. Дастан Далабаевич, туура айтып атасыз. Бүгүнкү күндө пара спортчуларга шарт жок. Биз ушу кышкы спортторго көңүл бура баштадык. Быйыл биз жаңы долбоор киргиздик. Мен чемпион деген. Каракол шаарында кышкы спорттун 3 түрүнөн пилотный кылып жакында эле өткөрдүк декабрь айында. Пара спортчуларга болсо ушул жылга планыбыз бар. Бүгүнкү күндө сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Жакын аралыкта барып келебиз. Арабтар менен биргеликте Кант шаарына база салынган жатат. Негизи мыйзам боюнча 3% беришибиз керек пара спортчуларга. Бирок бүгүнкү күндө 6-7% берип атабыз. Акыркы 2 жылдан бери жакшы эле көңүл булуп биргеликте иштешип атабыз. Пара улуттук комитетке бекер отурууга жай чечип бердик. Бүгүнкү күндө тыгыз иштешип жатабыз. Ошол 3% каерде жазылган? Менимче бул туура эмес го? Азыр могу инвентаризациянын алкагында мыйзамдар биригип атат. Ушул жерде пара спортчуларга 3% жазылган. Жок, бул аны жокко чыгаш керек, бул туура эмес өтө. 3% болбойт да, билесиз го. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга өтө мындай оңой эмес да, каражатты табыш керек. Аны сураныч мейли, аны биз чогуу эметебиз дагы. Пара лыжы боюнча ушул жылда бир долбоорду баштабайлы. Кичинекей балдарды, мисалы ошол эле көз азиз балдарды тренерди таппайсыңарбы? Мен керек болсо спонсорду табайм. Макул, сиз менен иштешели. Рахмат. Бир мүнөт. Аппарат. Депутат Масабиров Талабек Айтмабаевичтин телефон эмесин ачыңыздар, микрофонун. Демилгеч депутат катары. Рахмат, мен долбоордун инициатор катары. Дастан Далабаевич мындай да, азыр мына Канат Кенешке жанагы пара олимпиада оюндарын чемпиондорун намдарын боюнча долбоордочу жанагы берди эмелери сыйакылар белгиленгенде, бирок негизи биздин мамлекетте ушу пара олимпиадалык оюндары жана ден соолук мүмкүнчүлүк аз спортчуларга шарттар жок. Ал бир долбоор жазганда да алдар кайсы жерде машыгыш керек да. Биринчи кезекте аларга шарт түзүп бериши керек. Башка чет мамлекетке мына биздин мүмкүн чектелген спортчулар кетип калып атат да. Биринчи кезекте шарт түзүп бериш керек. Мына мен билем, мына жүдо боюнча ошол жерде катышат, мына паралимпиада оюндарга же олимпиада оюндарга мындай байгелүү орунду албаса дагы мындай жакшы мындай выступать эткендери бар да.
Бирок ал жерде жана лыжа боюнча чоң шарттар керек да. Атайын жанагы чыга турган, лыжа тээ турган тренерлер бар, бирок акча каражаттар болуп, бир инвестор алып келип, аларга шарт түзүп бере тургандай болсо, анда ошондо мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар, спортчуларды биз мында тартып ошого шарт түзүп берип, кандай көргөзүштөрдү көргөзсөк болот деген оюм бар да. Рахмат чоң. Бирок кээ бир учурда биз ойлойбуз да, атайын инфраструктураны түзүш керек. Андай эмес. Ушундай эле жөнөкөй инфраструктурада үйрөтсө болот. Мына мисалы ошол эле плаванияга барачпайбы? Жөнөкөй бассейнге атайын бассейн керек жок. Ошол эле даже лыжа керек болсо, атайын лыжный база керек жок ошо. Ошол эле бизде иштеп аткан лыжный база аркылуу кылса болот да. Жок, бул жерде мына Мен билем го аны, мен жакшы эле аны изучать кылам да, жакшы эле билем. Жок, Дастан сиз эми учат эткенсиз, спортто мен айтпай эле коеюн эми канча Жок, билем. Сизди жакшы эле билем. Бирок биринчи кезекте мен ойлойм шарт. Ошон үчүн биздин бул жерде ар бир бияка бардык спортко, олимпиада, паралимпиадалык жана ден соолук мүмкүнчүлүгү чемпиондорго сыйакы боюнча болгон биздин мыйзам долбоорунда мен ошо кошумча кошуп койдум. Дастан сизди мен колдойм, аларга биз биринчи кезекте аларга шарт түзөбүз. Чоң рахмат. Бири-бирибизди колдоп турайлы. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Жумабеков Дастанбек Арсипековичке берилет. Рахмат. Урматтуу баяндамачылар, суроода 3 статьясына жаңы термин киргизип атыпсыздар. Понятийный час. Бул жерде башкы машыктыруучу, улук машыктыруучу, жеке машыктыруучу жана биринчи машыктыруучу деп. Ушул жерде башкы машыктыруучунун билими боюнча жок, айтылган эмес. Улук машыктыруучунун да билими жок, айтылган эмес. Бирок келип жеке машыктыруучусуна спорттук кесиптик билими болуш керек деп калган да. Ошондой эле биринчи машыктыруучуга ушундай талаптар колдонулган. Дастан Арсипекович, сиз айткан маселе боюнча өкмөт өзүнүн корутуусун берген. Бул жерде азыр айтып кеттик го, бул сын пикирлердин баары экинчи окууда эске алынат. Мен анда сунуш киргиземин, эгерде мындай учур болот да. Билими спорт тарабынан эмес, билими экономист, юрист болсун, спортсмен, эл аралык мастерди толтурган же Кыргыз Республикасынын мастери да, мисалы айтканда. Анан ушуларда машыктыруучу болуп мындай өзүнүн жумуштан тышкары кечкисин барып машыктыруучу болуп иштегенге укук берилиш керек да. Эгерде ошондой достиженияга жетсе, мастерликти толтуруп, баягы результаттары сонун, бирок анын профессиясы баягы физкультурныйды бүткөн эмес, же башка окууну бүткөн да. Юрист, же экономист, же строитель, бирок жумуштан тышкары баягы жеке менчик баягы спорт комплекстерин ачып, машыктыруучу болуп иштеп атат. Мына ошонун негизинде ушул мыйзамга биз шайкеш келтиришибиз керек да. Жалпы кандай дейсиз? Макул, сунушуңузду бериңиз. Анда экинчи окууда ушул сунуштарды берейин, эске алып койсоңуздар, негизи мыйзам долбоорунун концепциясын колдоймун. Экинчи окууда ушуларды эске алып койсоңуздар. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Жамгырчиев Эмиль Эриковичке берилет. Рахмат, Нурлан Сабекович. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, чакырылгандар. Мен дагы Нурлан Сабекович суранып кетет элем, коллегаларыман бул каралып жаткан мыйзам долбоорун жакшыраак колдоп коюшса, себеби дегенде спорт бул жакшы жаштарга үлгү бере турган, денеси сак адамдын жашоо турмушу да жакшы болот дегендей. Анан мындай маселе, Кырат Кеңеш, өткөндө министриңер айтып кетти, 30 лицензия алганга мүмкүнчүлүгүңөр бар деп олимпиадага. Олимпиадага убакыт мөөнөтү 1,5 жыл калды. Бул эмнеге таянып айтылып атат же? Ошондой бир анализ жүргүзгөзүңөрбү? Себеби дегенде мен билишимче ошол лицензияны ушул тарыхта бир эң көбү 21 лицензия алышкан да. Эмнеге сепетинен буюрса деп туралы ушул 30 лицензия алабыз деп эмнеге таянып атасыздар? Эмиль Эрикович, муну биз ар бир федерация менен жолугушуу өткөрүп, сүйлөшүүлөр жүргүзүп, ушу федерациялар менен биргеликте болжолдуу түрдө бердик да. Бүгүнкү күндө 26-27 лицензия 11 спорттун түрүнөн. Анан 2-3 лицензия пара спорттон.
ошондо баардыгы биригип 30 лицензия алабыз деп болжолдоп айткандагыбыз да. Канкегеш, мына бир федерацияны көтөрүп калдыңыз. Ушул бүгүнкү күндө канча федерация бар? Анан ушул федерациялардын баягы айтайын дегеним мүмкүн санынан сапатын өтүп кичине мындай ичара реформа кыласыздарбы? Себеби дегенде мынакей бир чөптүн үстүндө ойной турган хоккей деген бир федерация бар да. Ошо эмне жыйынтык берип атат мисалы? Бүгүнкү күндө 93 федерация катталган биздин реестрдан өткөн. Анын 12си улуттук спорт, 42си олимпиадалык эмес спорттун түрлөрү, калган олимпиадалык спорттун түрүнөн. Чөп үстүндө ойногон хоккей олимпиадалык спорттун түрүнө кирет, жаңы эле ачылды. Бирок бүгүнкү күндө эч кандай натыйжа жок, иштерин баштай элек да. Негизи сиз кошуласызбы ушундай кичине мындай инвентаризация кылып, кайсы федерация жыйынтык берип атат, жемиш берген жок деп иш башсаңар болот да, туурабы? Ооба, биз бөлүп ошо приоритетине карап, каржы жагындагы, башка жагындагы ийгилигине жараша иштешебиз да. Алмазокжанович, мынакей буга чейин канча деген биздин депутаттар, коллегаларыбыз маселе көтөрүп атпадыбы? Ушу спорт тармагына кичи басым жазайлы деп коңгуроо кагып атты. Анан ошону эске алып, мына бул жылга Кудайга шүгүр мынакей жакшы кадамдар башталды да. Жылыш өтө жакшы. Ошону белгилеп кетишибиз керек. Жылына 350 миллион сом бөлүнө турган болсо, мынакей быйылкыга 2 эсе көбөйттүңөр да. 650 миллионго жакын бөлүп берип атасыздар. Бул өтө жакшы көрүнүш. Алмазокжанович, ушу кабинет министрлигине ыраазычылыгын айтып койсоңуздар. Бул эми 600 миллион бөлүнгөн менен ошо менен чектелип калбай, жылына муну бөлүнө турган каражаттын санын көбөйткөнгө аракет кылсаңыздар деген бир сунуш да. Себеби дегенде эми ушул 600 миллионду биздин спорт чеберлер актап коюшен бат эле. Бул миллиардтаган деңгээлде актап коюшат да. Баягы Кыргызстандын желеги канчалык желбиресе, ошончолук баягы таанымал болобуз дегендей. Анан Канат Кенжебекович, рахмат. Ушул 1,5 жыл калды. Мен ойлойм, 30 эмес, мүмкүн андан да көбүрөөк лицензияларга ээ болобуз. Ошондо барып бир жакшы жемишин көрсөтөсүздөр да, Кудай буйруса. Рахмат чоң. Рахмат. Кийинки сөз Чойбеков Бактыбек Каныбековичке берилет. Рахмат, урматтуу төрага, чакырылган коноктор. Канат мырза, сиздин көңүлүңүздү мына 3-чү беренеге бургум келип атат. Мында мен бердим. Башкы машыктыруучу, улук машыктыруучу, жеке машыктыруучу деп атат. Ошого түшүнүк берип коюңузчу. Башкы машыктыруучу бул биздин курама команданы эл аралык турнирлерге алып чыкчу, курама команданы машыктыруучу, улук машыктыруучу бул жардамчысы башкы машыктыруучу менен биргеликте иш алып барат ар дайым. Жеке машыктыруучу бул баланы ошо курама командага чейин даярдап алып барган машыктыруучу. Ошол жеке машыктыруучу бул кайсы? Азыр биз эми көп эле ийгиликтерге ушу күрөш жагынан жетип атканыбызга байланыштуу интернаттагы машыктыруучусу мындай кыска түшүнүктүү кылып айтсаңыз. Мисалы Акжол Махмудовдун жеке машыктыруучусу Майрамбек Ахмедов да. Рахмат Канат мырза, мен бул менен эмнени айткым келип атат? Окуучу бала биринчи ушул спорт мектебине келип, ковёрго келип, күрөшүп эмне экенин, жыгылган эмне экенин үйрөнгөн машыктыруучу бүгүнкү күндө тышта калып атат да. Ошон үчүн мен да сунуш берет элем, экинчи окууда ошол биринчи машыктыруучуну деп ошону киргизсеңиздер. Себеби дегенде мына олимпиададан жеңип келген, же болбосо призер болгон балдарыбыздын баардык тренерлери каралып калып атат да, ушу биринчи алгачкы машыктыруучусу четте калып калып атат да. Бул мындай өкүнүчтүү нерсе болуп атат. Эң биринчи ушул көңүл бурула турган, ушу пайдабалын түптөгөн, ушул спортсмендин пайдабалын түптөгөн ушул биринчи машыктыруучу да. Ушуну бир көңүлүңүзгө алып койсоңуз, анткени себеби дегенде мага абдан көп кайрылуулар болду бул маселе боюнча. Сиздер менен чогуу бир иш алып барайлы, ушунун дагы четте калып калбасын. Рахмат Канат мырза. Экинчи процедурный. Рахмат. Чек кылып койсоңор, мен сунушуму добушка. Жок, обсуждать этет. Талкууга анан суроо жоопко. Урматтуу депутаттар, сунуш түштү. Суроолорго чек койбоюнча аппарат таблону ачыңыздар. Урматтуу депутаттар, сунушу добушка коем, добуш бериңиздер.
басылбай айтат. Чек коюду. Ага, мен эмне басылбай? Makul 55, karşı 1, bar 56, kattaldı 83, sunuş kavlandı, aparat çek koyunuzlar. Keyingi söz суроо берүү үчүн Сурабалдиева Эльвира Жагалбековна берилет. Рахмат. Айтсаңыздар, бүгүнкү күндө биздин академиябызда физкультура мугалимдерин даярдайт экен, бирок тренерлерди даярдабай калдык деген мага ошондой демек кайрылуулар келип атат, ошол чынбы? Жок, бүгүнкү күндө окутат баарын тең. Бар да, тренерлер даярдалып жатат. Анда республиканский детско-юношеский школалар боюнча айтып бересиздерби? РС дюшорлор боюнча. Кандай жумуш аткарылып атат сиздер тараптан? Эмне болуп атат ал жерде? Анткени алар түзмө-түз балдар жана өспүрүмдөр менен иштешет да. Бүгүнкү күндө ушу балдар өспүрүмдөр мектептери Канча арасында мектебиз бар Кыргызстанда? биздин карамагыбызда 76. Бишкекте канчосу? Бишкекте 3. Кандай жумуш аткарылып атат? Бүгүнкү күндө ушу 3 мектеп бул республикадагы башка мектептерди көзөмөлдөйт. Жаңы долбоор киргиздик, мен чемпион деген. Бул жерде ушу приоритеттүү 11 спорттун түрүнөн 7 жылдык долбоор бул. Ошонун бардыгын камтып, бардык ушу приоритеттүү спортторду көтөрүү максатында иштеп жатабыз бүгүнкү күндө. Мурда Ошондо балдар мектептер менен, жогорку окуу жайлары менен иштеп жатабыз деп айттыңыздар эле, кандай жумуш аткарылып атат? Бүгүнкү күндө ошо мектеп лигасы боюнча каттоо бүттү. 2400 команда катталган. Азыр биринчи, экинчи кварталда ойнолуп, анан жыйынтыгы чыгат. Май айында финал болот. Студенттер лигасын февраль айында каттоо баштайбыз. Биринчи, экинчи квартал бул программабызда жыйынтыктайбыз май айында. Бул иш жүрүп жатат. Профессионалдуу спорттун түрү боюнча ушу дюшалар менен иштешип атабыз да, ушу жаңы программа. Бул суроону эмнеге берип атам? РС дюшордо иштеген жетекчиликке көңүл буруңуздарчы, мындай квалификационный требованияларды коюп жатканда, анткени ар кандай мындай сөздөр болуп атат, тааныш билиштер менен тандалып калып атат деген мындай сөздөр болуп атат да. Эми мен спорт тармагында кандай мамилем бар экен сиздер билесиз, көп ошо катышып маалымат көп келип атат да. Анан балдар жөнүндө эмнеге айтып атам? Акыркы жолугушканда сиздер мен деле статистиканы айттым элем. Бүгүнкү күндө бизде мектептерде 60% балдарыбызда сколиоз. 60%. Бул абдан чоң статистика. 50% балдарыбыз хронический оорулар менен ооруйт да, именно школьниктер. Анан ошондуктан мектептерде жанагы пропаганда здоровый образ жизни болуш керек дегенде сиз айткансыз. Ошо мектептер менен вуздардын ортосуна олимпиада, спартакиадалар өткөрөлү деп атабыз деп. Эсиңизде да. Вот, андан тышкары бизде ушунча көп федерациялар бар, ассоциациялар бар. Алар менен кандай жумуш жүрүп жатат? Мындай контрактный бир, договорный бир мамилеге өттүңүздөрбү? Мындай ниеттер болуп жатабы? Кандай болуп атат? Бүгүнкү күндө ушу долбоор даярдап, федерациялар менен келишимдер түзүп иштеп баштадык. Ушу жылдан баштап жоопкерчиликти бөлүшүү максатында. Анан каражат маселеси кандай болот анда? Каражат маселеси Контрактный маселе деп мен ошол ошон үчүн айтып сурап атам да. Кандай болот? Контрактный маселе жок бизде. Жок. Жок. Кантип алар менен кантип иштеп жатасыздар анда? Жана бизде дирекциялар бар да. Дирекция менен федерациялар бир функцияны аткарып калат да, көп учурда. Ошолорун бөлүштүрүп, иретине келтирип, биринин ишин бири кайталабагандай кылып, ушундай иретке келтирип атабыз да. Алгачкы жылдарында. Сиздин оюңузча Кыргызстанда ушунча көп ассоциация менен федерациялар иштеп жатат, аларга ушунча көп жеке ишкерлер жардам берет, саясатчылар жардам берет, көп адамдар жеке мындай инициатива менен региондордо жардам берет, шаарларда. Ошого көз карашыңыз кандай? Ошол эле убакытта мамлекеттик спорт бир жакта турат да, бюджеттик каражат менен, эми жетишсиз каражат менен. Алар кандай бири менен кандай мамиледе иштеш керек? Бүгүнкү күндө биз ошол
өзүнчө иштеп жаткандардын баарын чакырып биргеликте ушу мамлекеттик программаны бир багытта биргеликте иштешели деп иш жүргүзүп жатабыз. Анткени көп эле районный деңгээлде, областтык деңгээлде ушундай иш чаралар көп өтөт да, ар кандай максатта. Бирок бүгүнкү күндө бизде долбоорлор даяр болгондуктан ошого жардам бергиле деп атабыз да. Бир саясат жүргүзөлү, саламаттыкты, элдин ден соолугуна бирге кам көрөлү деп ушундай иштеген адамдарды чакырып бир долбоор менен бир багытта иштейли деп атабыз. Мындан Советтер Союзунан бери жанакы нормативдер бар эле, ошолор өзгөрүлүп атабы? Жаңылар кирдиби? Мындай госпрограмма кандай акыркы учурларда жазылат деп айтылды, бирок 2015-те жазылган деп атышат да. Ошондон бери кандай өзгөрүүлөр болду? Эми дүйнө жүзү өзгөрүп атпайбы? Бүт нормативдер өзгөрүлүп атат. Сиздер тарапта кандай жумуш болуп атат? Бизде бүгүнкү күндө ошо бүт положенияларды оңдоп атабыз. Биз акыркы жолу нормативдер качан өзгөрүлдү эле? Акыркы жолу эми аз-аздан өзгөрүүлөр кирип келген экен, 20-жылы. 2015-жылы нормативдер өзгөрүлүп өкмөткө киргизилген, андан кийин өзгөрүлгөн жок экен. Чоң өзгөрүү болгон эмес, туура? Болгон. Ошондон кийин дагы кирди беле сиз иштеп жатканда? Жок, мен иштеп атканда кире элек да, азыр кирип атат. Ошол жакта карап койсоңуздар, ошол тренерлерден да көп сунуштар келип атат да. Рахмат, ишиңизге ийгилик, мыйзамды колдойм. Рахмат. Рахмат. 6-чы процедурный. Чоң рахмат, урматтуу төрагалық кылуучу. Сизден суранышта, мына азыр иш убактысы бүткөнгө дагы 2 саат бар. Залды караңыз. Биздин эң негизги Кыргызстандагы спорт, дене тарбия, эртеңки күнкү олимпиада, кыргыздын намысы, улуттун кадыр баркы деген мыйзам кабыл алып атсак, көпчүлүгүбүз кайдыгер карап атабыз. Азыр мына колдоо болгондо добуш жетпей калса дагы спорт тармагын аркага кетиребиз. Сизден сураныч, өтүнүч, чакырып коюңуз, 1 саат нары бери ушул мыйзамды мындай кайдыгер карабай колдоп, суроо жооп кылып өткөрүп койсок. Караңыз эми мына кээ фракция азыр атын айтсам капа болосуңар. Бүт залды таштап чыгып кеттиңер, уялбайсыңарбы? Рахмат, аппарат депутаттар камсыз кылгыла. Кийинки сөз Алтынбеков Айбек Алтынбековичке берилет. Рахмат, Нурлан Асанбекович. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Мен бул мыйзам долбоорун колдойм. Канат Кеңешевич, менде 1-2 суроо бар. Сиз айтсаңыз, жалпы 7 миллион калкыбыздын бар, 7 миллион. Спорт менен канча пайыз машыгат? 20-нын тегереги. 20%. Анда айтсаңыз, биздин райондордо спорт комитеттери бар да, бардык райондордо барбы? Бардык райондордо бар. Иштөө алардын натыйжасы кандай берип атат ушулардын иштөөсү? Кандай болуп атат? Алыскы райондор кандай болуп атат? Азыр алыскы райондорго чейин башта айтып кеткендей бюджет көбүрөөк которулганына байланыштуу бардыгына каржы карап бердик. Анан жанагы жаңы долбоорлор менен иштөөгө чакырып атабыз да. Жаңы долбоорлорду ишке киргизип бардыгын бүт регион, бүт айылдарды камтыйбыз да. Айтсаңыз, Тогуз Тороо районунда, Чаткал районунда, Чоңалай районунда ушу олимпиадалык спорттун түрлөрү менен машыккан балдарыбыз, машыктыруучуларыбыз, анан залдарыбыз барбы? Бар, бүгүнкү күндө бардык райондо бар, бардык айылдарда бар эмес, саналуу гана. Жок, райондун центрлеринен айтайлы, райондордо, ар бир райондордо бирден бар да. Бар. Комитеттер. Бар. Бардык жерде иштеп атат азыр. Акча каражаттары бар. Анда айтсаңыз, кийинки суроом, тамак аштары кандай болуп атат? Ушу сборго келген биздин спортсмендерибиздин мурун 100 сомго жетпеген акча эле бир күнүнө, бир суткасына. Азыр кандай болуп атат? Азыр дагы ошол боюнча эле, бул 2008-жылы бекиген тариф менен берилип келет. Биз 2 жылдан бери берип келе атабыз. Канат Кеңеш, айтсаңыз, бир суткага бүгүнкү күндө ушул Акжол Махмудовдор, жана Ерназар деген биздин жигиттерибиз суточный тамак ашына канча кетет? 500 сом. 500 сом. Ушу жетиштүүбү? Суточный. Жетиштүү бүгүнкү күндө. Жетиштүү бүгүнкү күндө.
ошондо бир суттун ичинде сборныйга 500 сом. Ал эми сырттагы сборлоргочу башка мамлекеттерге барган. Негизи 500 сом да, сыртка чыкканда деле 500 сом, тамак ашына, сут ичине. Кыргызстандын ичинде деле 500 сом. 500 сом. А райондук, областтыкы аз. Канча? 89 сом, 103 сом. 89 сом, 100 сом. Качан көтөрөбүз? Урматтуу Мюнхен айтсаңыздар, ушул 89 сомго эми бир күндүк тамак, бир суткалык тамак жетиштүү дейсизби? Урматтуу Айбек Алтынбекович, бул дене тарбия маданият министрлигине караштуу дене тарбиясына мына 2023 жылга биз 1 миллиард 682 миллион карадык, бекиттик. Жок, туура эле ал 2008 жылкы эми положение менен иштеп атышпайбы буларчы? Питанияны 23 жыл болуп атпайбы? Питанияны дагы биз былтыркы жылга салыштырмалуу 100 миллион тегереги болсо, биз 154 миллион бул жылга карадык да, бекитип бердик. Жок, акча каражатын көп карап атасыздар, туура эле. Нормасы. Бирок норма ашпайт, көтөрүлбөй атпайбы? Уруксатпы? Айбек Алтынбекович, Мухтар Баймурзаев, ушу Каржы министрлигинин социалдык саясат башкармалынын башчысымын. Сиз туура айтасыз, ушу нормалар 2008 жылы бекилген. Азыркы убакта биз ошол эле өкмөт токтомунун нормалары боюнча питанияларды комплекстүү карап атабыз. Анткени ошол 2008 жылы бекилгенден баштап ошол бардык социалдык тармактарда каралган нормалар ар кандай болуп бекилген. Кээ биркилердики көтөрүлүп, кээ биркилердики калып калган болчу да. Азыр ошол комплекстүү карап баарына бир кээ биркилердики көтөрүлгөн деп атасыз. Кимдердики көтөрүлгөн? Интернаттар көтөрүлгөн, ошо жана социалдык тармактарда айтып атам да. Интернаттарда көтөрүлгөн, специализированный интернаттарда көтөрүлгөн. Эми сиз ойлоңузчу, аны Баткен, Лейлектен спортсмендер 89 сом үчүн Бишкекке келип кете алабы? Бул жерде питание маселеси болуп атат. Ал эми келип кетчү болсо, атайын ушу жок, келип кетчүсү 1000 сомдон ал акчасы каражатын. Бирок бир суткада келет да. Анан бул жерде дагы 2-3 сутка жүрүш керек. Тамак аш жетишсиз да ал. Аны качан көтөрөбүз? Сиз туура айтасыз. Азыр ошонун үстүндө иштеп атабыз. Азыр Канат Кеңешевич, сиз Кабминге бир кат жазып кайрылуу кылдыңызбы? Ушу 89 сомду жок дегенде 150 сомго же 200 сомго көтөрүш керек да. 2800 сом 2008 жылдан бери 15 жыл болуп, 15 жыл өтүптүр. Тамак аштын баасын аз бардыгыз билебиз да, канча сом, нан канча сом экенин билебиз. Айбек Алтынбекович, уруксатпы, Каржы министрлиги. Биз муну бизге кайрылган дене тарбия сөзсүз түрдө кат жүзүндө. Биз кат жүзүндө жооп бердик. Буну сөзсүз түрдө бул жылы карайбыз. Муну комплекстүү түрдө карайбыз деп биз жообун бергенбиз. Азыр кошумча киреше булагын таап туруп, азыр биз карап беребиз муну. Алмаз Акынжанович, анда сиз дагы өзүңүзгө жазып, Акылбек Сөнбековичке кайрылсаңыз, ушу депутаттардын атынан, ушу райондук баягы спорт менен машыккан биздин жаштарыбызга, жаш улан кыздарыбыздын тамак ашын жок дегенде 2 эсеге көтөрүү боюнча бир маселени бир кабыргасынан коюп койсоңуз деген сураныч бар. Рахмат. Макул. Рахмат. Кийинки сөз Талиева Камила Абдыразаковнада. Рахмат. Канат Кеңешевич өткөндө арбагыла мен комитетте да айттым эле, албетте бул бизде бүгүнкү күнү ошол дене тарбия, спорт бул өтө актуалдуу тармакка айланды. Себеби мына мен региондорду кыдырып жүрүп атабыз. Деги эле жаштардын арасында, деги эле кыздардын арасында Айсулуу, Мерим, Айпери болом деген жаштардын арасында ушундай кумир тутуп, ар тармакка ушул айрыкча күрөш тармагына кызыгып атат да кыздар. Ошон үчүн мына айыл жерине барганыбызда көбүнчө ушундай баягы дүйнөлүк олимпиадалык чемпиондор чыгабыз деген жаш наристе кыздардын, ушул өспүрүм кыздардын ниеттери өтө зор да. Бирок ал үчүн мамлекет шарт түзүшүбүз керек, туурабы? Сиз менен биз билебиз, албетте бул эми баягы 600 миллион дегенибиз менен бул жетишсиз. Эми силер аткаруу бийлигинин этикасы боюнча силер мага жетпейт, аз дебейсиңер. Өкмөт кандай акча бөлдү, ошонун баарын баягы унчукпай аткарасыңар, аткаруучу катары. Анан эми чынында көпчүлүк айылдарда мен өткөндө комитетте да айттым эле да, ушул жаштардын биримдиги, ынтымагы, дени сак улут үчүн шарт түзүүдө спорт залдар жетишпейт депчи. Мен жана Мурас айылын айттым эле сизге. Кең Талаа айыл өкмөтүндө чынында мамлекеттен спорт зал жок айылда. Мен башка айылдарды мисал кылбайм, бир эле ошо Мурас айылын айттым. Ошол жерден
Leylek күрөшүнүн палвандары чыккан депчи. Жанагы Абдрахман палвандар чыккан тарыхый. Орта Азияны титиреткен учурунда 70-жылдары. Андан кийин канча поколение өсүп чыкты да. Кийин жанагы тапанча палвандар, Баяман палвандар чыкты кийин. Ошон үчүн мунагу эми албетте бул эл аралык олимпиада чемпиондорун чыгаруу үчүн биз биринчи кезекте улуттук өзүбүздүн оюндарыбызды колго алышыбыз керек да. Ошо күрөшкө маани берсек деп атабыз. Анан эми мисалы ошол биздин Мурас айылында 1000 киши, 1000 аскер, 1000 жанагы аскер шаарчасы курулду. Бүтүп атат буюрсачы. Ал жерде абдан мындай потенциал өзүп, элдин саны өзүп атат да. Өзү элдин айылдын 6000ден ашуун эли бар. Спорт зал жок. Ушундай эле нерсе да бул ар бир райондон четтен чыгат. Биз шарт түзүшүбүз керек. Мына мыйзамды кабыл алабыз. Мыйзамды аткарылыш үчүн шарт керек да, туурабы? Ошон үчүн мен бул баягы спорт албетте кылмыштуулук жоголот. Жаштарыбызга патриоттуулук. Мына биз эми чек ара району болгондон кийин чек-арачы биздин жаштарыбыз, кыздар, улан кыздарыбыз ушул дени сак спорт менен машыгып турганга шарт түзүш керек. Ошон үчүн мына силер жетекчи катары ушул чек ара районуна көңүл бурсаңар. Мен мыйзамды колдойм. Концепциясы абдан жакшы. Экинчи окууга сунуштарым бар, берем мен. Рахмат. Кийинки сөз Ражабалиев Нурлан Аскаралиевичке берилет. Рахмат, урматтуу төрага. Урматтуу баяндамачылар, Канат Кеңешович. Суроуда өмүрдүн биринчи жылдары деп кайсы жылдарды эсептейсиз? 3 жашка чейинби, 5 жашка чейинби өмүрдүн биринчи жылдары? 5 жашка чейин. 5 жашка чейин. Бу жерде дал келтириш үчүн эле орусча менен кыргызчаны салыштырып көрсөңүздөр, мен орусчасын окуп берейин, кыргызчасына туура жазыпсыздар. Орусчасында мынтип турат да: первый тренер – лицо, специалист в определенном виде спорта, руководящий в обучении, совершенствовании мастерства, развитии функциональных возможностей в первые годы жизни чемпиона или призера. Анда жизни деген сөздү алып эле койгула да первый годы калсын. Же болсо первый годы спортивной карьеры дегиле. Муну окуган адам эки арада ошого маани берип койсоңуздар. Бул маселе катары да, бул мыйзамда. Анан мен берейин деген суроо. Бүгүнкү күнү ушундай суроо туулуп, бул пышып жетти да. Мен оюмча, жок дегенде областын ар бир центрине спорт интернаттарды ача турган мезгил келди да. Жок дегенде күрөш боюнча. Биздин туубузду көтөргөн негизи биринчи күрөш болуп атпайбы азыркы күндө. Ушуну мойнубузга алып эле бүт мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп, ар бир областта бирден спорт интернат ачып берсек, чакан болсо дагы. Себеби көптөгөн таланттуу балдар, мисалы Баткенден эле келип, былтыр жай айында ушундай окуяларга дуушар болуп аттым, ата-энелер чалат, баламды алып келдим эле дейт. Таланттуу дейт, айылда барын жыгат, күчтүү дейт. Мүмкүнчүлүк берсе өсүп чыгат дейт. Бирок бияк келгенде эле күчтүүрөөк бирөөгө салып коюп, экзаменден өткөзбөй, кандай тандоо жүрүп атат, өтпөй калып атат дейт да. Ыйлап сыктап кайра кетип атышат да. Эгерде ушундай мүмкүнчүлүк түзүп берсек, ошону областтан ар бир областтан бир спорт интернат ачып, анчинен биринчи Баткенден баштап ачып бере турган болсок деле жакшы болот да. Куда кааласа, намысту коргой турган балдарыбыз көп, кыздарыбыз көп, алар чыгат эле. Ушуга кандай дейсиз? Бүгүнкү күндө иш жүрүп жатат, бул боюнча өткөндө Камчыбек Кыдыршаевичтин тапшырмасы менен Жалал Абадка барып келдик. Жалал Абадта биринчи лицейди указ менен бизге берип жатат. Билим берүү министрлигинин астындагы лицей экен. Бүгүнкү күндө ал жерге капиталдык ремонт керек экен. 400 бала окутууга шарты бар экен. Бардык бул Бишкектеги биздин спорт интернаттагыдай ал жакка ачканга шарты бар экен да. Биз азыр иштеп атабыз. Указ чыгаруу менен быйыл сентябрга чейин ачалы деген ниетибиз бар да, ушу түштүк тарапка. Баткен, Жалал Абад, Ош областына. Эгер муну биз ишке ашырсак, андан кийин башка областтарга аракет кылабыз. Жакшы, анда ушул аракетти дагы деле күчөйтүп, анда бизге маалымат берип туруңуздар, биз күтөбүз. Рахмат, ийгилик. Рахмат. Кийинки сөз Абдалиев Мекимбек Акимовичке берилет. Рахмат төрага. Урматтуу чакырылгандар, бул мыйзамдуу долбоорун мен колдойм. Керек сөз түрдө, мына Кудайга шүгүр, жылдан жылга биздин спортубуз өнүп өсүп атат. Биз колдошубуз керек. Дагы мына азыр сүйүндүрүп кеттиңиз. Кудай буйрса сентябрга чейин Жалал Абад шаарына бир ушу түштүккө бизге спорт интернат ачабыз деп. Кудай буйрса бул аябай жакшы жобөлгө. Муну колдойбуз. Дагы бир суроо. Мына ар жылы Ноорузда 9 майда жана эгемендүүлүк күнүбүзгө көк бөрү боюнча эме болот, мелдеш болот. Быйыл Ноорузга кайсыл жерде болот?
Ушу көкбөрү боюнча бул биздин улуттук оюндардын эң алдыңкы оюндары түрү десек болот. Муну биз былтыр анализдеп чыкканбыз. Артта калган областтар бул Баткен, Нарын обласы экен, анан Алай жаңы кошулуп жатат да бизге. Баткенге, анан Нарынга ат майданын түптөдүк былтыр. Эки жакта тең оюн өткөрдүк. 9 майды Баткенде өткөрдүк. 31 август эгемендүүлүк күнүн ушу президенттин кубогу деген статусу бар, аны Нарында өткөрдүк да. Быйыл Ноорузду Ош шаарында өткөрөлү деп атабыз. Ош шаарында. Биз Жалал Абадта өткөндө буга аттыгы, значит Ошто өтөт, э? Ошто өтөт. План боюнча Ошто белгиленди. Белгиленген. Жакшы. Анан Жалал Абадтын ипподромуна дагы көңүл бурсаңыздар да. Себеби дегенде чоң территория бар, анан ар түрдүү сөздөрдү угуп атабыз. Анан аягында мен сизге микрофон аркылуу берсем туура эмес болуп калат, себеби тастыкталган эмес бир нерселерди угуп атабыз. Кетсеңиз, анан кийин сиз налог инспекциядан кызматыңыз башка жакка өттүбү же бүгүнкү эмеге түшүнбөй атабыз да, кандай тиешеңиз бар же биздин олимпиадалык чемпиондордон кайра налог ала турган ниетиңер бар, ушуну түшүндүрүп берсеңиз, кандай түшүнбөй атабыз да, мына коллегалар менен жантам берип. Саламатсызбы? Мекенбек Акимович, эми атайын телефонограмма келген чакыруу боюнча ушу мыйзам каралат деп. Мен деле ошо мыйзамды окуп күтүп атам, кандай бир суроолор болсо жооп бергенге даярмын. Атак алдын ала айтып кетейин, ошо төлөнгөн стипендия. Макул 65, каршы жок. Бар 65, катталды 84. Аталган мыйзам долбоору биринчи окуудан кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, 12-чи маселе. Дене тарбия жана спорт жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору биринчи окууга киргизилет. Демилгечилер депутаттар Коргонбай уулу Жусуп, Атазов, Ташиев, социалдык саясат боюнча комитет, бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитет караган. Баяндамачы депутат Атазов Шайлообек Карыбекович, мыйзам долбоорунун демекчилеринин бири, чакырылгандар Шабданбаев Канат Кеңешович, Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары, Дене тарбия жана спорт департаментинин директору, Суйналиев Руслан Мурзабекович, финансы министринин биринчи орун басары, Кыдыргычев Исламбек Намызбекович, финансы министрлигине караштуу мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары. Сөз баяндамачы Шайлообек Карыбековичке берилет. Чоң рахмат. Дене тарбия жана спорт жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбооруна карата маалымат. Дене тарбия жана спорт жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорунун Конституциясынын 46-чы беренесинин 6-чы бөлүгүнө ылайык, ошондой эле Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун инсандын руханий адап акылактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө жарлыгын ишке ашыруу жана эл аралык спорттук коомчулукта Кыргыз Республикасынын улуттук аброюн арттыруучу жогорку спорттук жетишкендиктерге дем берүү, кызыктыруу максатында иштеп чыгарылган. Урматтуу депутаттар, мен баарын окуп отурбайын. Кыскача айтканда, бул мыйзам долбоорудагы жогорудагы кесиптешим Айбек мырза баяндагандай, бирок кээ бир жерлеринде өзгөчөлүк бар. Биринчи окууда колдоп берсеңиздер, бул жерде биз жаштарды да унутпашыбыз керек. Себеби дегенде олимпиададан жаштар түрү боюнча утуп келгенде кээде 5000 сом, 10 000 сом колуна берип азамат жакшысың деп чыгарып коюшат да. Ошон үчүн биз олимпиадан утуп келген жаштарга биринчи орунга 1 миллион сом, экинчи орунга 500 000, үчүнчү орунга 250 000 деп бекитип койсок, мына тушубузда отурган министрлер, финансы министринин орун басарлары бурмала берет буларчы. Мыйзамда жок, ошон үчүн бербейбиз деп. Мына азыр көрдүңүздөр, 89 000 сом жетеби сутушный десең, карап атабыз, биз үстүнөн иштеп атабыз деп отурушат. 8 жылдан бери карап атат. Ошон үчүн биз мыйзамга киргизип коеюн деп атабыз. Утуп келгенден кийин мына сумманы так бересиңер деп. Бул биринчи. Экинчиден, ар дайым машыктыруучулар унутта калат. Ошон үчүн машыктыруучулардын эмгектерин да баалашыбыз керек. Биринчи колунан жетелеп тарбиялап, спорт залга алып барып, аны ошол кылмыш чөйрөсүнөн таза спортко тарткан агайлардын эмгектери боюнча. Үчүнчү, бул ошол тамак аш, витамин, дары-дармектер боюнча да экинчи окууда сунуш беребиз. Негизинен, урматтуу депутаттар, биринчи окууну колдоп бериңиздер, сураныч. Анан экинчи окууда бириктирип туруп бир
сонун кылып туруп кошумча сунуштар менен алып чыгабыз кыргыз спортунун өнүгүшү үчүн. Ошо колдоп беришиңизди суранам. Урматтуу депутаттар, şimdi азыр Шелек Карбекович айтып кетти. Азыр эки мыйзамды карадык биз. 11-12 маселени. Экинчи окууга чейин комитетте каралып, бул эки мыйзам бүрүсө бириктирилет. Бириктирилет. Азыркы маселе боюнча суроо, жооп жокпу? Бар. Депутат Ашимовдун микрофону. Саламатсыздарбы? Абдан жакшы мыйзам экен, негизинен колдойбуз. Анан менде суроо бар эле. Минфин дагы отурат экен. Ал райондук спорт комитеттердин бюджеттери канча? Максимум, минимум? 300 миң, 500 миң. 300 миң, 500 миң болот да. Ошол бир районго канча? Бир райондо орто эсепте бизде население? Бир райондо бул жыл мен 30 миң тегерегинде айыл болот. Ошо 300 миң, 500 миң жетеби, кандай ойлойсуз? Мурда вообще каралбаган экен. Быйыл ошо каралды да 300 миң минимум. Спорт комитеттерде кандай кызматкерлериңердин немеси, кандай кызматтын аталышы кандай болот? ДЮСШ деп айтылат. Воинская спортивная школа. Спорт комитеттерде. Комитеттер. Райадминистрацияда барбы кызматкерлериңер? Жок. Ошо мен сиздин көңүлүңүздү буруп кетейин деп атканым, структураны башынан иштеп чыгыш керек. Райондо, силерде райадминистрацияда мурда атайын болчу кызматкерлер илгери, азыр жок. Анда кандай политика болушу мүмкүн райондо, туурабы? ДЮСШны ким угат? Ал биринчи суроо, экинчи, мына спортсмендер стипендия алат, бир ушундай өз убагы менен жана чемпион болгондо. Ал эми стипендия деген биздин закондор боюнча, мыйзамдар боюнча ал социалдык кандайдыр бир кийинки укуктары берилбейт стипендия алган адамдарга. Ушундай учурга кандай көз карашыңыз? Кантип оңдош керек? Спортсмендердики укуктары ушундай массовый түрдө бузулуп келе жатат да көп жылдан бери. Алар трудовой договору жок. Значит, пенсия алганга укугу жок. Пособие алганга укугу жок. ОМС'ти төлөбөй атат. Көз карашыңыз барбы ушул боюнча? Эмгектик укуктары жок да спортсмендерде. Минфин. Муну бул маселени эми карап көрүш керек. Сиз туура айтасыз. Ал стаж катары саналбай өзүнүн эмеси менен жүргөндөр бар. Ошол. Буну бир карап көрөлүкчү биз анализдеп ушул дене тарбия эмеси департаменти менен биргелеп. Биринчи карап көрүңүздөр, сиз келсеңиз, бул отдельный проект, законопроект жазыш керек. Себеби өтө көп ал жерде толтура айтып берсең болот да, укуктары спортсмен бир өзүнүн өмүрүн берет. Кыргызстан желегин желбиретет, травманы алат. Анан кийин пенсияга да чыга албайт эч жерден. Анын эч кандай стажы да жок. Эртең бир жака жумушка кирейин десе, биз ошону ойлошубуз керек биринчи. Ошондуктан сиз келсеңиз, проект жазайлы. Туура айтат. Бул жерге сиз туура айтасыз. Соцфондту дагы биргелешип чогуу киребиз көзгө, ошол жерге. Рахмат. Рахмат. Суроо берүү үчүн сөз Ташиев Шайырбек Дышаевичке берилет. Саламатсыздар, урматтуу коллегалар. Менде канат кеңеши сизге суроо бар. Как раз Минфиндагы немеси бар экен, өкүлү бар экен. Булар жана сиз акчаларды берип атканыңыздарда, жанагы биздин спортсмендер сыртка чыгып баратканда, международный турнирби же бир чемпионатка баратканда, бир жыл алдын график түзүлөт, билесиздер? Өзүңүз түзөсүздөрдө. Анан кийин чыгып баратканда, ошол акчаны которгонго бир жума калгандан кийин силер акча которулсун десеңер дагы, балдар барып, ошол турнирге катышып келгенден кийин дагы бир айдан кийин алышат да акчанычы. Ошо Минфин жооп береби, кимиңер бир ошону бир алдын ала, бир жыл график алдын ала түзүлгөндөн кийин сиздер ошол акчаны даярдап койбойсуздарбы ошолор поездкасына? Билеттерин өздөрү алып атышат, спонсорлордон алып атат. Анан келгенден кийин анан бир айдан кийин алып атат акчаларынчы. Рахмат, туура айтасыз. Бул календарный план деп коет, жанагы бир жылга түзүлгөн. Ошонун негизинде заявка менен ошол министрлик кайрылса, биз сөзсүз түрдө бизде акча каралган, бекитилген бюджетинде. Анда канат кеңешич, эмне сиз эртерээк бербейсиз анда? Бул өткөндөгү жана боксерлор боюнча. Боксерлор эмес.
Бул жылда ошондой. Мен Жылда ушундай болуп келген. Жылда ошондой болуп атат. Былтыр дагы болгон, мурдагы жылы дагы бул бир эле боксерлордо эмес. Бардык спорт түрүндө. Азыркы күндө бизге акча бекитип берди, сүйлөшүлдү, график түзүлдү, билеттердин акчасын 2 ай 3 ай мурун алдын ала беришмей болушту. Бардыгын сүйлөшүп алдык, календардын пландын бир копиясы Каржы министрлигинде, бирөө бизде. Азыр тыгыз байланышып иштешип баштадык. Ошентип биз спортто өнүктүрбөсөк, спортсмендерибизди ошентип кыйнаган болсок болбой калат да. Алар машыгууга убактысы болобу, же болбосо билетин акча издегенге убактысы болобу, ошону караштырып койсоңуздар, биз ошого бир жардам берип турайлы да. Анан кийин мына волейбол болду, кече жакында билесиздер, биринчи туру болду. Ошол жерде биз турнир өткөздүк эле аягында. Спорт сарайды берген экенсиздер, кичинекей залыны. Ama Gazprom'du bersenizdер болбойбу? Биз ошол жерде турнир өткөздүк эле, бир 3000 адам 3000 адамдай кирди, калганы батпай калды да. Кире албай калды. Газпром болгондо ошол жерге кеңирээк кирип батмак. Мүмкүнчүлүк болбойбу ошонго сиздерде? Же Газпромду ала албайсыздарбы? Газпром биздин карамагыбызда эмес, мэриянын карамагында. Бизде дворец гана да. Жок, сиздер эми агентствосу бар, ошо агентствого кат жазып, ушул федерацияга колдоо көрсөтүп, жардам берсеңиздер болобу? Бизден суранса жардам беребиз. Бизге кайрылган жок. Бизден дворецти сурады. Дворецти бердик да. Анан кийин дагы бир суроо, мына сиздердики агентство башка мамлекеттерде бардыгында спорт министрлиги да. Алар менен силер тең ата сүйлөшө албайсыңар да. Сиздер маданият министрлигинин карамагындасыздарбы? Маданият министри барып алып туруп, спорт министри менен спорт боюнча сүйлөшө албайт да. Анан кийин ал маданият министри башка тармакты сүйлөшүш мүмкүн. Ошондуктан сиздерде бир отделять этип туруп, спорт министрлиги кылып койгон болсо жакшы болсо керек дейм. Оюңуз кандай? Бул маселе көтөрүлүп эле келе жатат негизи. Биз бүгүнкү күндө мурунку агенттик сыяктуу эле иштеп турабыз. Мурункудан артка кеткен жокпуз. Ар бир нерсенин эки тарабы болуш керек. Жакшы жагы да бар, жаман жагы да бар да. Жаман жагы жок, бирок Алмаз Акылмажанович шуну бир карап коюш керек экен. Ошону эске алып койсоңуздар. Рахмат. Жок, суроо бар. Суроо берүү үчүн сөз Атазов Шалбек Карабековичке берилет. Чоң рахмат. Мындайда Канат Кеңешевич. Жок, мен мына финанс министрине беренчи. Экинчи отурган атыңыз ким, канча болду иштегениңизге? Мен суроо атасызбы, Же сизден кийинки? Менден. Мухтарбек Баймурзаев, иштегениме 16 жыл болду. Азаматсыз, 16 жыл болсо жакшы билет экенсиз. Машыктыруучулардын бир суткалык суточный канча? 16 жыл, бирок билбейт, көрдүңүздөрбү? 89 сом. Ошол 89-ду азыр жогоруда мен кесиптешим суроо берди. Качан көтөрөсүңөр, качан сунуш бересиңер деп. Сиз не деп жооп бердиңиз? Уруксат берсеңиз, мен айтып коеюн. Уруксат бербейм сизге. Мен тиги суроого жооп берсин, анан кийин берем сизге. Шалбек Карабекович, мен жана жооп Сиз жооп бергенде мен жазып алдым. Кантип жооп бергениңизди окуп коеюн. Ошонун үстүнөн иштеп жатабыз дедиңиз. Кантип иштеп атасыз? Да, азыркы убакта ушул жанагы 7-токтомдо белгиленген норма питаниялар боюнча иштөө жүрүп жатат. Расчетторду жасап атабыз. Анткени ал жерде не только спорт машыктыруучулар боюнча нормалар эмес, ал жерде ушул бүт эле социалдык тармакта Сиз социалдык эмес, спорт тренерлеринин бир күндүк 83 сомду жөнүндө жооп бериңиз. Жок. Шалбек Карабекович, азыр биз комплекстүү дегенде ошо 7-токтомду комплекстүү карап атабыз. Анткени ал жерде бир гана спорт эмес, социалдык тармактар боюнча нормалар белгиленген да. Социалдык, маданий, этникалык деп жүрө бергиле анда. Силер эч нерсенин үстүнөн иштеген жоксуз. Эч нерсенин үстүнөн иштеген жоксуз, иштегенге ниетиңиз дагы жок сиздин. Эмнеге билесиздерби? Спортту өгөйлөп, финанс министрлиги көнүп калгансыздар.
спорттон ошол тамак ашын витамин дары дармекти көтөргүлө деп атса ар дайым өгөйлөп келесиңер. Мына кесиптештерим бардыгы туура айтат. Алар травма алып атат, алар болсо майып болуп калып атат, алар болсо коомдон чыгып башка чөйрөгө кирип кетет, силерге баары бир болуп атат. Ошол колу калтырак болуп калган заслуженный тренерлердин эмгегин баалап айтасыңар. Ошону айтып кетким келет. Финансы министрлиги силер спортко кайдыгер карап атасыңар. Анан Канат Кеңешевич, сизге суроо. Азыр Бишкек шаары менен Ош шаары кандай саясат жүргүзүп атат спорт? Бишкек шаары менен Ош шаары өзүнчө, азыр биздин карамагыбызда эмес, өзүлөрүнчө саясат жүргүзүп атат. Кандай эң чоң борбор шаарыбыз Бишкектин спортчулары сизге карабай саясат жүргүзүп атат? Ош шаары дагы карабайт. Сиз анда кимди карайсыз анда? Бишкек менен Ошту карабасаңыз. Биздин өзүбүздүн дирекцияларды, анан спорт мектептерди карайбыз. Көрдүңүзбү? Урматтуу Канат Кеңешевич, сиз азыр Шайырбек Кыдыршаевич туура айтты. Бир спорт саясаты жүрүш керек Кыргызстанда. Бишкек менен Ош мага карабайт дегениңиз бул өзү абдан кооптуу нерсе. Акчасы, финансирование карабаса дагы башкаруу саясатын өзүңүзгө алсаңыз болмок. Сиз 2 ай мурун жакшы дух менен келет бардыңыз беле? Спортты өзүнчө бөлөбүз, агенттик кылабыз, комитет кылабыз деп. Эми сизди бирден чакырып атып иштеп койгон окшойт. Мына кече биз жогорку кеңеште чоң жыйын кылганда Акылбек Үсөнбекович катышты. Урматтуу Алмаз Акынжанович, спортты өзүнчө агенттик кылгыла деп. Жыйындар болуп атат. Мына алдыңыздагы жигитти дагы духун өчүрүп атыпсыңар. Спорт өзүнчө болмоюнча өнүкпөйт. Кандай дейсиз, Алмаз Акынжанович? Кандай иш кетип атат ушул боюнча? Жогорку кеңештин токтому бар эле. Өзүңүз билгендей, ошол өткөндө Акылбек Үсөнбекович өзү келип, вице-премьер менен чогуу келип, жогорку кеңештин токтому кабыл алынган өзүнчө, анан өзүңүзгө белгилүү болгондой, аткаруу бийлигинде структураны президент чечет, ошондуктан ал кишинин ыйгарым укугуна кирет да. Официалдуу түрдө буга биз жооп беребиз сиздерге. Канат Кеңеш, азыр ушул кетиште сиз 30 лицензия ала аласызбы? 1,5 жыл калды. Ушул система менен спорттогу. Аракет кылабыз. Рахмат. Урматтуу депутаттар, суроо жооп бүттү. Суроо берүү үчүн сөз Масабиров Талабек Айтмаматовичке берилет. Мен мындай суроо жооп эмес, мен сунуш катары эле. Канат Кеңеш, беди мындай да биз мына спортчуларыбызга, мына биздин өзүнүн мына желегибизди желбиреткен биз профессионалдык спортсмендерибизди дайыма кабинет министри дайыма колдоп келебиз. Азыр мына дагы ушу дене тарбия жана спорт жөнүндө мыйзамды өзгөртүү киргизүүдө буларга жана сыйлыктар боюнча анан жана акчалай деп чогуу беребиз деп атабыз. Анан эки мыйзамды бириктирип экинчи окууда бир кылып келели деп атабыз. Бул биздин спортчуну колдоо иретинде да. Бирок биздин ошо спортсмендерибизге шарт жок. Анан мына азыр спорттук жанагы врачтар, спортивный врач деп коет. Биздин спортчулар бүт мына строительный поликлиникада медосмотрдо ошол жерге барат. А жерде общий бүт бар эле болгон эмелер строительный поликлиника барат. Барсак ошол жерде эртең барсаң жаш балдар жана медосмотр өтүрүп жүрөт. Башаламандык да. Анан ошол жерде Канат Кеңеш ушуларга бир спорт поликлиникасын куруп, реабилитационный центр деп коюш керек. Бул мындай да спортту, профессиональный спортсмен, бул мындай да спорттук жаракаттарды алып, ушу дүйнөнүн чемпиону болоюн, Кыргызстан желегин желбиретейин деп, өзүнүн ден соолугуна зыян келтирип, жана спорттук жаракаттарды алганда реабилитация жок. Болгондо Бактуу Насыровнага чоң рахмат. Бир врач бар, спорт врачы. Күрөшчүлөр тияка алып кетет, дзюдочулар бияка алып келет, боксчулар болсо баякка барат, бир врач эки жака тартат. Ошон үчүн мына саламаттык сактоо министрлигине дагы айтат элем. Ошол жерден атайын бир факультет ачылып, спортивный врач деген. Ошолорго бир мындай шарт түзүп берсек да, мына сунуш катары да, Канат Кеңеш, өзүңүз билесиз, көп жерде мына спортчулар 20 молодежьга чейин келет дагы, ден соолугуна байланыштуу спортту таштаганга
мүмкүнчүлүк болуп калат да, мындай кетип калганга ушундай шарт болуп калат аларга. Бирок аларга дагы мындай биз жакшылыкка бир шарттарды түзүп, анан жанагы фармакология дегендер бар. Туурабы? Азыр фармакология өстү. Вести куушат, кандай бастаныш эткенин билишпейт. Ошон үчүн мен сунуш катарда канаткер бир жерде болсо мына каржы министринин орун басары турат, бир каржы таап, мына биз эми стадиондорду куруп атабыз, бардык нерсени куруп атабыз, бирок спортчуларды ушул убагында реабилитация өткөнгө бир спорттук поликлиника курганга бир көзөмөлгө алып, ошону жасап берсеңер чоң иш кылган болосуңар да. Негизи урматтуу депутаттар, бул мыйзамды колдоп кеткениңерден суранып кетем. Рахмат. 6-чы процедурный. Чоң рахмат. Урматтуу депутаттар, бардыңыздарга рахмат. Мына бул мыйзамда биз ошол Олимпиадан утуп келгенден кийинки сыйлыктарын гана көрсөтүп атат да. Бул жердеги Олимпиадага чейинки маселелерди көтөрбөй атышат. Биз ушул боюнча көтөрүп келебиз. Экинчи окууда сунуш беребиз. Бирок мына финансы тармагынан келген өкүлдөр, силер азыр жооп берип атасыңар. Ооба графикти берсеңер эле бере коебуз деп. Алдыңкы жыл Акжол Макмутов, Айсулуу Тыныбековалар Казакстанга карызга барып келген деп көтөргөнбүз. Силер январь, февралда мелдештерге бара турганды бир жыл болу айландырып, анан кийин декабрда төлөйсүңөр. Өзүңөрдүн бизнесиңерге салып алып. Силер ушул спортко кеткенден мына бир жылда 0,1-0,2% бөлүнөт. Бир нерсе болсо 1 миллиард 600 миллион бөлдүк дейсиңер. Анын 1 миллиардты айлыкка кетет. Кыргыз спорту дүйнөгө бизди даңкыбызды чыгарып атат, силер кайда кире отурасыңар. Ушул боюнча көтөрсөңөр болмок. Олимпиадага чейин кандай даярдыктарды көрөбүз деп. Аз убакыт калды. Тамашалашпаш керек. Кыргыздын дүйнөлүк континент бириккен жерде, бүткүл дүйнө чогулган жерде намысыбызды коргоп аткан тармакка пешенеңер тырыштырып отурасыңар. Мындай мамиле болбош керек. Ошон үчүн урматтуу Канат Кеңешович, бир дагы спорттук жыйын кылып, президенттик администрациянын алдында, өкмөттүн алдында бир мына лицензия боюнча талкуу кылайлы. Финансирование боюнча өзүнчө мына кече Венгрияга боксчулар кетип атат, бербей атасыңар. Таиландга кетип атат, бербей атасыңар. Күрөш бүт дүйнөнү 3 дүйнө чемпиону чыкты. Качан гана депутаттарга чыгат, биз силерге чыгып анан берип атасыңар. Силерде система жок спортту колдогон. 5-чы процедурный. Мен сүйлөбөйүн дедим эле. Сунушум бар да, азыр спортчуларга сөз бербейли коелу, чек коелу. Дошку коюңуз, бирөө да каршы эмес. Бул негизи кабыл алгандан кийин колдоп алдына жылышыбыз керек. Калган айтылган маселе көйгөйлөрдү чечишибиз керек. Керек болсо ал жана бюджет караганда, башка нерсе караганда толук чечели. Эми урматтуу Исаков Саматович, баардык суроо жоопту бүттүк. Уруксат берсеңиз, сиздин сунушуңузду добушка койбойлу, корутундуну комитеттин төрагасынын жардамчысы окуп койсун, орун басары. Кечиресиздер, сөз Айбек Тураталиевичке берилет. Рахмат. Комитеттин корутундусу, урматтуу депутаттар, дене тарбия жана спорт жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоорунун концепциясы комитеттин сунуштары менен жактырылсын жана аны биринчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине сунушталсын. Экинчи, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттары Жүсүп Коргонбай уулу, Шайлообек Атазов, Шайыр Ташиев тарабынан демилгеленген дене тарбия жана спорт жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттары Сыдыгалиев, Маткеримов, Сайымкожо, Атазов, Жакышев, Икрамов, Бакасов, Азыгалиев, Жамгырчиев, Өмүрзаков, Мураталиев, Ормонов, Исмаилов, Култаева, Козыев, Шабазов, Атажанов, Алтынбеков, Алимжанов, Масабиров, Түмөнбаев, Райымбатчаева, Исатбек кызы Жүсүпов тарабынан демилгеленген дене тарбия жана спорт жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору экинчи окууда бириктирилип каралсын. Колдоп бериңиздерди суранам. Рахмат Айбек Тураталиевич. Аппарат кошумча аттоону ачыңыздар. Каттоодон 86 депутат өттү, кворум бар. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун биринчи окуудан добушка коем. Добуш бериңиздер.
Макул 73, каршы жок, баары 73, катталды 86, аталган мыйзам долбоору биринчи окуудан кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, акыркы маселе Кумтор Голд компания жабык акционердик коомунун алтындын казып алынышын жана сатылышын Кыргыз Республикасынын менчигине өткөндөн берки иш аракеттерди иликтөө үчүн убактылык депутаттык комиссиясынын төрагасын шайлоо жөнүндө жогорку кеңештин токтомунун долбоору. Баяндамачы Алимжанова Нилуфар Якимжановна убактылуу депутаттык комиссиянын мүчөсү. Сөз Нилуфар Якимжановна берилет. Рахмат, Нурланбек Асанбекович. Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар. 2023 жылдын 20 январындагы номер 2 протоколуна ылайык Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаты Малиев Арсланбек Касымакунович убактылуу комиссиянын депутаттык комиссиянын төрагасы болуп шайлансын. Колдоп бериңиздерди суранабыз. Урматтуу депутаттар, токтом долбоору мониторлоруңузда бар. Бир нерсе бар, бурдан белгилеп кетүүчү. Протоколдо 2 пунктта комиссиянын ишин алып барууга керектүү шартты түзүү жана көз карандысыз эксперттердин 1 айлык эмгек маянасын төлөп берүү маселеси Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин төрагасына сунуштасылынып берилген. Токтомдо болсо эң акыркы сөзү жүктөлсүндө берилиптир. Протоколго ылайык сунуштасын деп кабыл алам. Урматтуу депутаттар, аталган токтом долбоорун добушка коем. Добуш бериңиздер. Макул 64, каршы 3, бар 67, катталды 86, токтом долбоору өзгөртүү менен кабыл алынды. Рахмат, урматтуу депутаттар, бүгүн күн тартибиндеги бардык маселени карап чыктык. Эртеңки күнгө чейин сак саламатта болуңуздар.